Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов кызматордун убактылуу өткөрүп бергенин депутат Мирлан Самыйкожо Алдава баракчасына билдирди. Өткөндө жабык жыйын болбодубу? Жүсүп Кормоюлу курал менен сөтүп чыгып кетпеди. Ушул кандай жыйын болду? Маңызы? Бул жыйындын маңызы өтө туура эмес жыйын болду. Бул мыйзам ошол жыйындын биз жакында ачыктап айтыла турган комиссия түзүлө турган учуру болот. Ошол мезгилде ачыгын айтып беребиз. Азыр жабык жыйында эме, ошон үчүн жабык болот да. Ошондон кийин баягы төрага Талант Мамытовдун да кызматтан кетери мындай бир тарс жөнөдө айтылып жүрөт да, булга кандай дейсиз? Жок, кызматтан кеткен жок, убактылуу өткөрүп берди дагы. Убактылуу бул эми иштин өзүнүн жеке жарандык милдети дагы болот. Анан жигиттик намысы дагы болот. Бул нерсени кызматына байлабаш керек. Ал жерден убактылуу эки замы бар, эки вице-спикер бар. Ошого өткөрүп берүүгө милдеттүү. Өткөрүп берип, ал жаран катары, патриот катары, кыргыздын жигити катары Баткенге барып келди. Мен ошондой баа берет элем. Бул жерде эч кандай саясат издөөнүн кажети. Бирок жогорку кеңештин басма сөз катчысы Эркин Кайымов спикер Талант Мамытов учурда иш бөлмөсүндө отурганын айтып, маалыматты төгүндөдү. Бирок бир нече депутаттар Мамытов убактылуу кызматын өткөргөнүн ырастоодо. Парламенттин 22-сентябрдагы чек ара окуяларын караган жабык жыйынында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев чек арадан улам сын айткандарды Баткенге барууга чакырган. Жана жыйында кайым айтышуу да орун алган. Талант Мамытов кызматын вице-спикер Жамиля Исаевага убактылуу өткөрүп берерин ошол жерде билдирген. Спикер буга байланыштуу өзү азырынча комментарий бере элек. Ошол жыйындан кийин Мамытов баштаган бир топ депутаттар Баткенге жөнөп кеткенин Азаттык өздүк булактарына таянып жазды. Түркиянын Бурса шаарында 4 күндөн бери манас айтып жаткан Рыспай Исаковдун кыймыл аракети жана сөздөрү сынга алынды. Исаков манасты Гиннестин рекорддор китебине кирүү үчүн айтып жаткан. Манасчынын бул аракети социалдык тармак манасты шылдыңдоо деп атоодо. Азыркылардын акмагы Ahmak desen milyon atlar çıkıp çatpaylı Anuşonun içinde emine var emne yok Fucurlu kuğsun kalçılda Эки достун 2 күндөн берки эсте оодарган окуясы бир тең, Рыспай Исаковдун манас айткан окуясы бир тең болду окшойт. Өтө уят. Чоң жоопкерчиликке тартыш керек. Экинчи манас айтпагандай кылып, өкмөт берген тамын кайра алыш керек. Бул эмне деген шылдың, айта албаса жөн отуруш керек эле. Манастан рекорд коем деген адам даярданат. Манасты сыйласа биринчи эксперимент кылып көрөт. Манасчы Дөөлөт Сыдыков Рыспай Исаков манасты бүткүл түрк дүйнөсүнө шылдың кылганын айтып, ал эми Садыр Жапаров ага жол ачып бергенин жазды. Бул боюнча Манас театрынын жетекчиси Азиз Биймурза уулу видеону кесип алып монтаждап жаткандарды айыптады. Урматтуу улуу журт, өзүңүздөр билгендей, бир апта бою Түркиянын Бурса шаарында манас айтуу иш-чарасы өтүп жаткан. Ушул иш-чаранын алкагында Рыспай Исаков агабыз узак мөөнөткө манас айтууга киришкен эле. Кечээден бери социалдык тармактарда, биздин коомчулукта туулган бир окуяга килиптер болуп турган чагыбыз. Бүгүнкү күндө Рыспай Исаков агабыздын өзүнө арналып көтөрүлгөн өргөөдө 113-саатын айтып атат. Чоң Азат окуясына жетти. Жомок башынан баштаган окуясынын Манас эпосундагы бардык окуяларды шурудай тизип олтурушул жерге жетти. Албетте, адам болгондон кийин, пенде болгондон кийин 24 сааттын ичинде 1 саатка эсалуу мүмкүнчүлүгү болгон талапка дагы жооп берип, баш ийип, жаңылган учурлар болду. Жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт. Манасчынын жаңылып кетүүсүнөн саясат жасап, өзүбүздү көрсөтүп, акылдуусунун кереги жок деп ойлойбуз. Саякбай Каралаев атабыз дагы Манас деген чытырман токой, жаңылса анын эмнесин акылдуу тың сынасыңар деген экен. Анын сыңарындай манасчыбыздын жаңылгандыгынын ар бир сөзү, артыкчылыгы, окуяларынын бардыгын ушул жерде жанымда тегеректеп турган 7 манасчы, Казакстандан келген Баянгали Алимжанов, Төкмакын Азамат Болгонбаев бардыгын протоколго жазып, ар бир окуясынын сөзүнүн түбүнө түнөп баасын беришүүдө. Бул нерседен эч кандай саясат жасоонун кереги жок деп ойлойм. 4 түн уктаба, 5 түн уктабастан, 4 сутка уктабастан
бүгүн мына 112-саатка жетип болуп турат. Саналуу сааттардан кийин Кудай буйрса биз өзүбүзгө койгон 130 саатты басып өтүп, жаңы бир ийгиликти жаратабыз деген ойдобуз. Бул нерсе менен биз Манас эпосун кордойлу деп, Манасты кайра бир пропагандалайлы деген оюбуз жок. Манас эпосу өз баасын, өзүн коргоп алат, эч кимге муктаж эмес. Биздин максат айтуучулуктун уникалдуулугун, манасчылыктын феноменин дүйнөгө даңазалоо. Бул нерседен саясат жасабасаңыздар, урматтуу социалдык тармактын колдонуучулары, улуу журт түшүнүү менен мамиле кыласыздар деп ойлойм. Бул дүйнө, бул аалам баарыбызды түбөлүккө колдоп турсун, жалпыңыздарды биздин ийгилик менен кубанычыңыздарга ортоктош болот деген ишенимдемин. Кече 26-сентябрда Өзбекстан премьер-министри Абдулла Ариповдун катышуусунда кыргыз-өзбек чегарасы боюнча өкмөттөр аралык жыйын болуп өттү. Кыргызстан делегациясын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеди. Жыйында Камчыбек Ташиев бизге кыргыз-өзбек мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселесин жыйынтыктоо боюнча тарыхый миссия туш келди. Бул бир чети сыймык болсо, бир чети чоң жоопкерчилик деген пикирин билдирди. Өз кезегинде Өзбекстан премьер-министри Абдулла Арипов өзбек тараптын кыргыз-өзбек мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишимдин долбоорун макулдашууга толук түрдө чечкиндүүлүгүн ырастады. Баткендеги соңку окуядан кийин дайынсыз болуп жаткан 21 жаштагы аскердин маселесин депутат Дастан Жумабеков көтөрдү. Буга чейин аскер каза болду делип, бирок дайынсыз болуп жатканы айтылган. Жоокердин жакындары жардам сурашып, президентке жана УКМКга кайрылышкан. Баткен кече болгон окуясында Талас облусунун Кара-Бара районундагы биздин бир жоокер дайынсыз жок болуп атат бүгүнкү күнгө чейин. Ата-энелер аябай сарсануу болуп, кайгырып күтүп атат. Ошондуктан күч органдарына ушул иш боюнча эмне иштер жүрүп атат, кандай бир сырлар бар же эмне болуп атат, бир жыйынтык берип койсо бизден сурап атат да ата-энелери. Ошо Кара-Бара район Талас элинин тургундары сурап атат. Ошого бизде бир маалымат берип койсок, бизде да эч кандай мындай так маалымат жок, эмне иш болуп атканын. Ошо боюнча бир протоколдук тапшырманы ушу комитеттин атынан берип, кийинки отурумга же ага чейин жазуу түрүндө жооп береби, бизге берип койсо, бизде ошо негизинде өзүбүздүн жоопторубуз болсун деген тилекти айткым келет да. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым өкүлү Алтынбек Сулайманов өз каалоосу менен кызматын тапшырганын билдирди. Жергиликтүү бийликке бүгүнкүдөй башкаруу болуп турганда элетте эч кандай өнүгүү болбосуна көзүм жетти. Жергиликтүү өзүнүзүү башкаруу бийлиги олуттуу реформага муктаж. Борбордук башкарууну децентрализациялоо керек. Мен саясатчы, сөзүнө бек турган инсан катары ар бир баштаган ишимди аягына чыгарууга аракеттенип келем. Мындай жергиликтүү башкаруу системасы иштеп турганда аракеттерим текке кетерине көзүм жетти. Ошондуктан мен Ысык Көл элинин да өзүмдүн да убактымды кетирбей өз каалоом менен кызматымды тапшырууну чечтим, деди ал. Көп өтпөй бийликтин реформасын сындаган Алтынбек Сулаймановго президенттин маалымат катчысы Султанбаев жооп берди. Алтынбек Сулайманов айткандай, аймактык реформа бир заматта эле боло калбайт. Бир жылдан бери долбоору даярдалып жатат. Адистерден турган топ иштеп жатат. Даяр болору менен реформа башталат. Президенттин администрациясы кол куушуруп отурган жок. Алгач тажрыйба иретинде бир аймакта сыналат. Андан кийин ошого жараша калган аймактарда иш жүрөт. Көз ачып жумганча эле жасай салгыдай бул оюнчук иш эмес. Аймактык реформанын долбоорун иштеп чыгуу көптөгөн жылдарды талап кылат. Өтө кылдат иштелип чыгууда. Популисттик кылып реформа жасап жатабыз деп эле бышпаган нерсени жасай салсак, мамлекеттик түзүлүштү талкалап алышыбыз мүмкүн, деди Султанбаев. Оппозициялык Бириккен демократиялык кыймыл Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин чегарага байланыштуу кол койгон протоколдорун жана айткандарын сындап билдирүү таратты. Анда Ташиевдин соңку кадамдары коомду дүрбөлөңгө салып, элдин тынчсыздандыруусун жана кооптонуусун күчөткөнүн белгилеген. 4 чегара постунун алынышы баткендик мекендештерибизди коргоосуз калтырды. Толкунданган элибиз азыркы бийликке катуу талаптар менен чыкты. Бириккен демократиялык кыймыл элдин талабын түшүнүү менен кабыл алып, толугу менен колдойт. 2 жылдын ичинде Кыргызстан 2 жолу коңшу мамлекеттер тарабынан куралдуу кол салууга дуушар болду. Анткени Камчыбек Ташиев кызматка келери менен чегара маселелеринде такталбаган, ойлонулбаган чечимдер менен мамлекетти ушул абалга алып келди. Чегара маселесин чечүүдө улуттук кызыкчылыкты коргой алган жок. Камчыбек
Ташиев башка бийлик бутактары менен макулдашылбаган олдоксон билдирүүлөрү, ал ишемдик ала бармандык тайкы сөздөрү жана жашыруун иштеринин кесепетинен 100га жакын кырчындай уул кыздарыбызды жана жоокерлерибизден ажырап миңдеген адамдар жабыр тартты деп жазылат билдирүүдө. Оппозиция мындан улам президентке кайрылып, Ташиевди токтоосуз кызматтан алып, кылмыш жоопкерчилигине тартууну талап кылды. УКМКнын төрагасы Бириккен демократиялык кыймылдын талабы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Он 4-17 сентябрь чегара чыр-чатактын негизинде бүгүнкү күндө чегарага жакын жайгашкан айылдардын тургундары азыр Кадамжай районунда жана Баткен районунда, Баткен шаарында, мектептерде кээ бирөөлөрү ушул жарандардын үйлөрүндө жашап жатат. Мына 2 күндөн бери ушул жарандар обол администрацияга келтирип мени менен жолугушуу өткөрдү. Бир канча талаптарды коюп жатат. Бул биринчиден дагы чегарадагы чыр-чатакты аягына чейин токтотуу, тынчтыкты сактап калуу маселеси боюнча, экинчиден ушул калыбына келтирүү иштерди тезирээк жүргүзүү боюнча, үчүнчү ушул жаракат алган адамдарга жардам берүү жана үйлөрү толугу менен жараксыз болгон үйлөрдү тезирээк куруп, ошол убакытта кайсыл жерде жашап турабыз деген бүгүнкү күндө талаптар менен келишти. Мен тиешелүү жоопторду бердим. Азыр бул боюнча жумуштарды биз жүргүзүп жатабыз. Биринчиден ушул 14-17 сентябрда болгон чыр-чатакта кийин биз тез аранын ичинде мамлекеттик деңгээлде комиссия түзүлүп, ошол комиссия калыбына келтирүү жумуштарды азыр айыл-айылдарда активдүү баштады. Ошол комиссиянын зыяндарды канча зыян келтиргенин саноо боюнча алдын ала бүгүнкү күндө 618 үй толук жалпысынан талкаланды. Анын ичинен 453 үйдү кайра куруп ремонттоо өткөрсө болот жана 165 значит капиталдык ремонттор жүргүзүш керек экен. Ошол боюнча азыркы күндө райондорго жана мен ушул мекеменин башчыларына тапшырма койдум. Ар бир үй бүлө кайсыл жерде жашаш керек үйлөрдү куруп аягына чыкты чайын. Ошол менен бирге кандай биз жардамдарды көрсөтүшүбүз керек экен. Балдар кайсыл жерлерде окуп туруш керек ушул убакта үйлөрдү куруп бүткүчө. Ушул маселелер боюнча мен жыйын өткөрдүм, тапшырманы баарына койдук. Буйруса бул эл менен бирдикте сүйлөшүп, убактылуу биз аларга үйлөрдү берип турабыз, даярдап беребиз. Ал жерде жашап турат. Бүгүн эле мен ушул мектептердин директорлоруна тапшырма бердирдим. Кайсыл мектепке ушул жаракат алган же ушул мекеменин башчыларына тапшырма койдум. Ар бир үй бүлө кайсыл жерде жашаш керек үйлөрдү куруп аягына чыкты чайын. Ошол менен бирге кандай биз жардамдарды көрсөтүшүбүз керек экен. Балдар кайсыл жерлерде окуп туруш керек ушул убакта үйлөрдү куруп бүткүчө. Ушул маселелер боюнча мен жыйын өткөрдүм, тапшырманы баарына койдук. Буйруса бул эл менен бирдикте сүйлөшүп, убактылуу биз аларга үйлөрдү берип турабыз, даярдап беребиз. Ал жерде жашап турат. Бүгүн эле мен ушул мектептердин директорлоруна тапшырма бердирдим. Кайсыл мектепке ушул жаракат алган же болбосо ошол чегарага жакын жайгашкан айылдардан ата-энелер балдары менен барат, эч кандай маселеси жок мектепке орнотуу боюнча. Ушундай маселелерди азыр карап чыгып тапшырмалар берилди. Айтсаңыз, мына ошол калыбына келтирүү иштеринде жанагы үйлөрдү кайрадан куруп акча каражаты канча чыгымдалат, кайсыл жактан жумшалып атат? Булак кайсыл жактан? Кайра калыбына келтирүү жумуштары боюнча азыр атайын мамлекеттен көрдүңүздөр, башкармалыктардын башчылары келген. Бул боюнча азыр иштешип, кандай
долбоордо үйлөрдө салышат, булардын баары айылдарга барып көрсөтүштү. Ошол жердеги айылдарда жашагандар үйлөрү жабыр тарткандардын баары макулдуулугун беришти. Ошондой үйлөрдү салса болот, бул бизди канааттандырат деп. Азыр бул боюнча иштөө жүргүзүлүп баштады. Бирок жалпысынан канча сумма бул чыгат, бүгүнкү күндө алдын ала мындай конкреттүү сумманы биз айта албай атабыз, эсептөө уланып жатат. Анан протокол боюнча келген элдин да талаптары ушундай болду да. Ошо протокол боюнча дагы токтоло кетсеңиз. Протокол боюнча, бул боюнча тиешелүү мамлекеттин органдары келе жатат. Азыр элдер менен жолугушуп бүт толук маалымат бере турган болушту. Договорились. А что ты здесь? Ты для чего сюда вообще приехал? Воровать? Работать. Работать? Да. Ну, будь любезен тогда, иди, служи. Че, нет? Что ты скажешь? Тебе что-то не нравится здесь? Я не понял. А? Ты для чего сюда приехал? Воровать. Воровать? Я еще раз сказал. Каким образом? Приехал в Россию, будь любезен, в военкомат, иди зачищай, понял? Тебя что-то здесь не устраивает? Смотрите, Забрал тебя отсюда, поехал, понял? Что сказали? Что сказали? Еще раз повторите. Еще раз скажите. Что еще раз скажите? Что сказали? Иди сюда. Еще раз скажите. Что сказали? Что вы меня оскорбляете? На ровном месте я стою. Кто тебя оскорбляет, еще раз сказал? У меня есть здесь. Ты что со мной так и разговариваешь, понял, а? Как я должен с вами Еще раз сказал, ты что со мной так разговариваешь? Не хамите мне, не хамите. Хоть одно хамское слово, которое я сказал. Не хамите мне. Ты что, не понял, что? Что понимать нужно мне? Сейчас уедешь отсюда, понятно? Да, пожалуйста. 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 Тебя что-то не устраивает здесь? Да, не устраивает. Что-то не устраивает, я еще раз сказал. Здравствуйте. Ты для чего сюда приехал, я еще раз сказал? Воровать? Работать, пожалуйста. Работать приехал. Собирайся, он сейчас в военкомат, понял? Я просто здесь стою и говорит, военкомат служит.